Менден башка куудул, кыйын куудул жок. Мен эмне айтсам жараша берет. Мен эл кандай айтсам, эл ошону кабыл ала берет. Көптөн бери, 30 жылдан бери китеп карабай калдым. Касым Тыныстан. Жазуучу да, акын, Бир эле учурда теледе алып баруучу, куудул, ырчы, актер, айтор көп кырдуу таланттын ээси Борончу Кудайбергенов менен Факт KG маек курду. Социалдык тармактын колдонуучулары айрым куудулдардын чектен ашкан тайкы тамашаларына нааразы болуп министрликке жааматтык кат жолдошкон. Анда куудул Тынар Курбаналиевдин чыгармачылык сатирасына карата чара көрүү жөнүндө кайрылуу жазылган. Бул үчүн башка куудулдардагы запкы жеп калбайбы? Бул нерсенин эки жолу бар. Менин көз карашым боюнча. Маселен, бир чет тура эле, потому что мен мындай тамашам бар. Негизи Алла Таала биринчи эркекти жараткан экен. Билесиңер да, эркек жаратылган экен. Анан эркек жаратып кое берип койгон экен да. Анан караса эркек мындай бир адамдын өзүнүн эмеси, табияты ээн эркин болсо, өтө эле свободный болсо, ар нерсени далдырап кыла бериши мүмкүн да. Тантып эле бир нерселерди. Анан кийин буларга мындай контроль кылып турбаса, булар чөт ашыкча бир туура эмес нерсени кылат экен да, анан кабыргасынан алып аял жаратып турган контроль коюп коюптур деп тамашалайм го ансарындай. Ар бир нерсеге контроль болуп турбаса, адам өзүн контроль кылып турбаса дагы чектен чыгып кетет. Мындай нерсеге мындай эме эмес, баягы свобода словду баягы кысымдагы эмес, бул маданияттуу жол менен, сатира өзү маданияттуу жол менен айтылган, илгери кандай тамсил аркылуу айтылган, бирдекеге салыштырып, ошол аркылуу билесиң кимди айтып атат депчи. Мисалы да, ошо сыяктуу анан ашыкча ачык айтып, бирөөнүн личный эмесине асылып айткан, ал уже, конечно, грубо. Бул бир жагы да. Ошондой нерсени жана биз баягы 120 кой деп тамсил боюнча, мисалы 120 кой деп неме айтып койдук да. Айтып койдук, аны көрүүчүлөр биз мындай бир жымсалдап айткан болсок, аны көрүүчүлөр таза эле биротол эле баягы өздөрүнө силерди айтып атат деп анан соцсеттерден азыр мисалы койдун башын коюп алып кечеги мен да көрүп калдым, мааратып, антимитип ушинтип өтүп атпайбы? Ошондой нерселер депутаттарга, чиновниктерге эме боло баштады да. Ага алып келген биринчиден өздөрүнүн кылган иши, өздөрүнүн элге эч нерсе кылбай, өздөрүнүн жанагынтип эле өзүмчүлдөнө бергендиктен эл сыйлабай калган. Бул рас, эл сыйлабай калды. Экинчиден шайлоо келатат. Бир жылдын ичинде бизге ошонун аркасында чоң нерсе бар. Ошонун аркасы менен бизге саясий сатираларды айттырбай коюш керек. Эптеп шылтоолоп. Ошондо биз булардын көбүн жүзүн ача албай калабыз да. Антип ача албай калган болсок биз мынтип деле айта беребиз да. Булар мынтип атат деп делечи, мисалы да. Бирок бизге көбүрөөк элдер азыр коомчулук, азыр көрүп калгансыздар да, бирөө бирдеке десе коом аябай эме отпай. Мурда чет мамлекетте ошондой болчу да, коомчулуктан коркот эле да. Азыр бизде ошондой болуп калган. Азыр биздин айткан эмебиз аркылуу мурда эсептешчү эмес бийликтегилер. Азыр биздин айткан нерсебиз менен эсептешип калды. То есть мен эртең бирдеке тамашалап койсом, жөнөкөй айтылган сөзгө караганда ошол көбүрөөк резонанс жаратат, ошол көбүрөөк таркайт элдин алдында. Ошол көп макал лакап болуп кетет. Кече да мынтип койгон менчи. Азыр тойлордун баарына барсаң эле ырчылар, чиновниктер менен ырдай башташты. Таке досум, саясатчылар артист десем ишенбей койдуң эле, мына биз эми саясатка барып, булар нак өзүнүн ордуна, артистчилик ордуна келише турган болуп калды депчи. Мисалы да, бир эле ол сөз. Буларга мүнөздөмө. По жизни булар артисттер, анткени элдердин үстүнөн алдап эле чыныгы жашоодо алдоо эмесин гана көрсөтүп келатат. Биз тамаша көрсөткөнбүз. Айырмабыз бар дегендей маанидечи. Ошон үчүн биздин айткан нерселерибизди шайлоого чейин азыркы улар чыгарып атат муну. Атайынчы, калп эле бирөөнү мындай, давай сен мынтип кой, анан жаза койсоң, анан биз бияктан ошону эртең парламентте алып чыгып туруп, туура мынакей ондой болбоду деп көтөрүп чыгып, анан эме алып коелу депчи. Жаап коелу деп. Ошондой бир эки неме менен өздөрүнүн страховка,
шайлоодо эртең биз аябай ашыкча ойноп башташыбыз мүмкүн. Бул ар биринин өзүнчө немесин ачып, жүзүн көрсөтүп ошого. Анын үстүнө Тынардын өзүнүн да сатирасы ошол одоно болуп калган. Одоно болуп калган. Айтышын айтып атпайм. Мындай бир тамашаны дагы мындай неме культурнураак айтыш керек да. Бирөөнүн немесине асылбаш керек, бирөөнү кемсинтпеш керек. Өзү ошондой да. Бул жалпылык менен айтылыш керек. Анын арасынан адам өзүн таап алыш керек сатирадачы. Могу мен жөнүндө айтып атат, окшойт деп таап алыш керек. Акыркы учурда сатиралардын баары эле саясатташып баратат. Же башка тема жокпу? Негизи эле сатираларды жазгандан кийин аны текшерген, көзөмөлдөгөн бир адам барбы? Саясатташкан сатираларды ким жазат? Ошо текшерүү мурда илгери ушундай болчу, ар бир нерсе комиссиядан өтүп, цензура. Анан кийин сахнага алып чыгып турат эле. Андан кийин андай болбой калган. То есть мындай болуп калып атат да, муну эме түшүнүктүрүп айтканда. Мугалимге 5000 сом айлык берип коюп, анан сапаттуу окууну талап кылгандай эле болуп атат да. Анан эле күндө эле чакырып алып эле уруша берсе директорчу. Сен жакшы окута албайт экенсиң, сен колуңан келбейт экенсиң эле дей берсе, койчу, окутпай деле койдум, рахмат, мен өзүмчө эле окуатым кыла берейин, частный мектеп ачып алып өзүмчө иш кыла берейинчи дегендей эле нерсе болуп калганда, мамлекет маданият адамдарына эч кандай жардам бере албайт. Ошол себептен требовать эте албай калган. Мисалы да, ошол. Анан эми кайтадан элдин арасында көп ошондой неме айткандарыбыздын баары көбүрөөк неме болуп кеткендиктен анан кой деди да, мындай акырындатпаса уже бул ашынып кетип атат дагы, кийин бизге залакасы көп тийип калат. Акындарда, манасчыларда кичүү муундар өсүп өнүгүп келе жатат. Ал эми куудулдар жактан көрүнбөйт. Куудулдар бара-бара жок болуп кетпейби? Бир жакшы ыр чыкса деле адамдын өзү табиятында мынтип угуп отуруп мынтип ойлошу мүмкүн да. Мындан жакшы ыр чыкпаса керек деп ойлошу мүмкүн да. Бирок ырдын дагы ар бир күлкүнүн дагы немеси өз учуруна, талабына ылайыкташкан спрос, ошо талапка ылайыкташкан эме боло берет. Мисалы азыр рэп ырдап атпайбызбы, биз аны түшүнбөйбүз деле дагы, аны мындай аябай көңүлүбүздө монтип уга албайбыз да биз, Аны ар бир жаш немесине ылайыкташкан өздөрүнүн ал сиздин эмеңизге мен мындай деп жооп берсем болот. Туура айтып атасыз. Мисалы акындардыкы бар жаштар, биздикине жок. Бизде ошондой болуп турушун үчүн конкурс болуп туруш керек. Бул деген эме да, конкуренция создавать этип туруш керек постоянно. Бул өсүү. Ошондо прогресс болот. Конкуренция жок болсо прогресс болбойт. Биздин сатириктердин дагы жанагындай өтө ашыкча ойлонулбаган, туура эмес сатираларды ойноп атканын себеби конкуренция жоктугун билдирет. То есть менден башка куудул, кыйын куудул жок. Мен эмне айтсам жараша берет, мен эл кандай айтсам эл ошону кабыл ала берет деген өзүнүн бир баягы ички дүйнөсүндөгү бир көз карашты тарыраак кылып алган, напсиси башка жака буруп алган адамдын көз карашы болуп калат. Эгерде ал коркуп турса, ой биягында да үмүт калсам, меники жарашпай калат го, эл тигиникине салыштырганда мен уят болуп калбаймынбы деген нерселер болуп туруш керек да, жоопкерчилик. Ошо жоопкерчилик жоголуп кетет, конкуренция жок болсо. Коомчулукта куудулдардын орду кандай? Коом эгерде ошол куудулдарды өздөрү кандай кабыл алса, ошого жараша орду бар. Мен мисалы кече күнү Ташкенттен учуп келдим. Обид Осамов деген Петросянда ойноп жүргөн жигит бар эле, каза болуп калган. Ошонун эскерүү концертине бардым. Кыргызстандан мен бардым. Экөөбүз жакшы болчубуз. Мен эми мына кандай даярдансаң, кандай жүрсөң, эл ошого жараша сени кабыл алат, ордуң ошого жараша. Мен тияка бараардан мурда клип тарттым. Ал экөөбүздүн биякта жүргөндөрүбүздүн баарын кошуп, клипти ушундай сценарий жаздым. Бир художник башынан баштап бир сүрөт мен жанына тургузуп ушундай тургузуп сүрөткө тартып атат. Эң акырында сүрөт элдер ойлойт, якобы башка мени тартып атат деп. Эң акырында караганда Абиттин сүрөтү чыгып калат да. Ошол сүрөттү атайын картинка кылып алып бардым. Сахнага чыктым. Бир 15 мүнөттөй орусча сатира айттым. Потом аларга түшүнүктүү болсун үчүн. Андан кийин кыргызча ырдырдадым дагы клиби менен. Анан жанагы мен жүгүнгөндө картинканы алып чыгып беришти. Гүлүмдү алып барып, Абиттин кыздарын сахнага алып чыгып айттым. Сахнада аябай ыйлашты. Кыздары мен клип бүткөнчө ыйлап отурушту. Мен ошондой
маданияттуу мамиле кылгандыгым үчүн өзбектин 5000 месталы ушул дворец эме дружба народов экен элдер ушунчалык мен эме записимди ала келгем, аябай кол чабышып ыраазы болуп мени жакшы кабыл алышты. Эмнеге? Мен анткени бияктан кетип атканда мен тойлогом. Адамдын өзүнүн психологиясы мындай. Абиттин эскерүү концерти болуп атса, а жерде местный артисттер колдо бара алатын баркы жок дегендей алар да көп деле даярданбай эле өздөрүнүн катышкандыгын одолжение кылып, мен мындай бекер катышып берип атпаймынбы дегендей мааниде бара турганын мен бияктан эле сезгем да. Ошон үчүн мен жакшылап даярданып баргам. Барганда карап көрсөм, единственный мен эле даярданыпмын деп койсом болот. То есть калгандары келди да, чыкты дагы. Өзүнүн баягы мен YouTube'дан көрүп жүргөн, эмеден көрүп жүргөн эле өзүнүн сатираларын бирден кыска айтып туруп эле кетип калды. Связанный с памятью Обеда Сома ничего нету там. Мисалычы, менин клиптерим, сүйлөгөн сөздөрүм, ырдаган ырым, баардык нерсе ага байланыштуу болду. Ошол себептен анын кыздары чыгып, после концертте да мен Абиттин үйүнө бардым, конок болуп алардыкында низкий поклон вам, нам такой сюрприз сделали деп ушунчалык ыраазы болушуп, ыйлашып баягы кыздарчы. Демек бул биринчиден өзүмдү сыйлагандык. Бул бир экинчиден кыргыз элин уят кылбайынчы деген өзүмдүн жоопкерчилигим. Үчүнчүдөн сахнага болгон мамиле. Ана мен барып деле эчтекем жок, бул элдереңдеп барып эле кыйратып койгонсуз, бирдекени айтып алып анан тантаңдап айткан сөзүмдү да мааниси жок нерсени айтып алып кайра келген болсом, бул туура эмес. Бир учурда президенттикке талапкерлигиңизди койгонсуз. Эми келерки 2020-жылда парламенттик шайлоого катышайын деген пландарыңыз барбы? Негизи өзү билгендер бар, билбегендер бар. Мен президентке кандидатурам коердон мурда 34-чү шайлоо округ боюнча, Кочкор 34-чү шайлоо округ боюнча, азыр как раз Усубалиев аксакалдын эмеси болуп атпайбы? Ошол Усубалиевке учурунда оппонент болуп деп коелу. Ошол учурга мен кандидатурам койгом жогорку кеңешке. Ал кезде мен мындай эме менен койдум эле, өзүмдүн баягы стратегиямды койгон тактика. Усубалиев аксакал ошол учурдагы баягы маанилүү депутат болуп турган, өзүнүн баягы ага чейинки эмгеги дагы деп коелу. Анан ага сильный конкуренция болгон Жапаров болчу. Акылбек Жапаров. Болотбеков деген да губернатор койгон, дагы бир-эки ошондой күчтүү болуп коюшкан болчу. Анан мен коюп алдым. Койсом, анан менин ошол жерде Кочкордо досумдун атасы кийин аким болуп жүрдү, Кочкордо, Курманбек деген. Ал таң калып менен сурады да, сен эмнеге коюп атасың, акчаң жок болсо? Азыр шайлоо мисалы акча керек, элдерге деле баары бир жерге барсаң деле бир кичине чай куюп беришиң керек, биздин менталитет ушундай, эчтеке бербей койсоң таарынат. Эмне коюп алдың дегенде анан мен мынтип койдум да. Азыр Усубалиевке конкурент болуп аткан Жапаров, Болотбеков, мына ушул немелер конкурент болуп атканда, буларды подкуп, андай-мындай менен бар жолдон алып коюш оңой эле. Ошон менен аксакал өзү жалгыз калып калат. Мага көңүл бурбайт. Мен анткени анчалык деле коркунуч эме кылбайм да. Бир артист койду жүрөт деп кое берет. Ошо менен экөөбүз эле калып калабыз аягында. Анан ошондой элдер аксакалды баягы кетсин болуп аткан учур болчу. Баягы возраст болуп калды, эми жаштарга эме бербейби деп. Анан элдер аксакалга ачуусу келип болсо да мага салып коет дейбизби десем эле, ойлонуп туруп эле анда мен да коюшум керек деп туруп эле баягы аяшатабыз коюп кандидатурасынчы. Анан алдыга чыгып кетти баарынан. Анан мени болсо алдырып туруп мага жардам бересиң деп койду да. Анан мен кайра наоборот ага жардам бердим. Досум дагы коем, атам коюп атса анан жардам берип койбойсуңбу? Тыйының жок, жөн эле кыйналасың бекер андай мындай деп калды да. Анан мейли анан кайра аяшатабызга поддержка кылып калдык. Кийин ошо мен айткандай болду. Баары Акылбек Жапаров, Курманбек, Байтереков, ошол берки Болотбек эме баары подкуп менен ыргыды 3 күн калганда шайлоого. Аксакал жалгыз калып калды. Анан башка эме конкуренция жок. Анан аксакалга элдер против салып жатат. Ушундай бир случай болгон да. Ошо мен башынан эле саясатка биз аралашпасак саясат сага аралашат дегендей да. Кызыгып эле жүрөбүз. Эми кызыкканда кандай? Өзүбүз азыр сатирик катары элдин көйгөйүн көпүрө болуп элге
айтабыз. Кемчиликтерин, алардын кемчиликтерин айтып турабыз. Анан элдеги көйгөйдү биз тамаша аркылуу айтабыз. Тамаша бул жакшы курал. Эгерде бир адамдын кемчилиги болуп калса, өзүнө тамаша катары айтсаң, ал сени менен урушпайт, ал күлөт, анан эгер түшүнгөн болсо өзү кабыл алат. Ошон үчүн башынан эле баягы элдин арасында көйгөйдү айтып, мындай керемет келет атабыз. Анан демек убактыбыз келип калганда балким колубуздан келсе биз да аралашып, себеби ошол жерден маанилүү нерселер чечилип аткандан кийин ошо аралашышыбыз керек деген ой бар. Сиз ошондо коесузбу 2020 2020 жылы мен койсом деген дагы оюм бар. Бирок ким менен коюшум мүмкүн? Потому что азыркы жүздөр баары ушул канча бир жылдан бери мен баягы пресс-конференция бергем. 30 жылдан берки келаткан биринен бирине элдер чурулдап барып эле бирөөсүнө бийликти алып эле кайра бирөөсүнө берип коебуз. Андан эле үмүт кылабыз. Ал кайра эле баягырээк мурдакы схема, мурдакы система, себеби источник денег келип аткан нерселерди бирөө бийликке келгенден бузгусу келбейт. Кайра эле ошондон эле өзү пайдаланып эле кайра жашай берет. То есть баргандан кийин өзү мурдагы барган оюнан кайтат дагы. Биякта жакшы турбайбы деп туруп эле кайра ошого түшүп алат. Өзгөртөйүн деген күндө дагы биздин өзүнүн система такыр башка. Мен муну кандай деп түшүндүрөйүн? Сизге бир башкача бир философский бир эме менен ой менен айтайынбы? Партия өзү эмне? Саясатчы өзү ким? Саясатчынын табияты кандай? Природа, политика как она дегендей да бир мындай минтип айтсак болот. Бир максатка жетиш үчүн ортодогу бир кызыкчылык бар. Ортодо бир мансап, бийлик, байлык деген бир кызыкчылык бар. Ошо кызыкчылыкка жетиш үчүн алсыз адамдар өзү жалгыз алсыз да, ошон үчүн күчтүү болуш үчүн бир топко чогулушат. Бул партия. Ошол партия бир топко чогулуп алып, баары бир күч болуп алып, ошол максатка жетиш үчүн аракет кылышат. Аракетинде вроде элге жакшы нерсе кылып атабыз деген ой бар. Бирок туура эмес жолго кетип атса дагы, бири-бири менен аябай ынтымактуу болушуп, бири-бирин көргүсү келбесе дагы, жогору жакта турган баягы кызыкчылыкка жетиш үчүн бири-бирин жактырбаса да, бири-бири менен чай ичкиси келбесе дагы, ошол топтон чыкпай, өтө бири-бири менен бекем болушуп, мансапка жетиш керек биринчи нерсе. Ошого чогулуп барып мансапка жетет. Жеткенден кийин айтабыз биз. Бул депутат бирөөнү баягы сатып кетиптир, бирөөдөн өтүп кетип калыптыр дей беребиз го, антип айтыштын кереги жок. Анткени ал адамдардын өзүнүн негизги максаты ошол болгон, табияты ошол болгон. Ага башка жактан дагы бир кызыкчылык пайда болуп калгандыктан ал ошол жака өтүп кетти. То есть ал мурдагы эле кылып жүргөн эле нерсесин кайра кылды да. Демек ал сатып кеткен жок, алын өзүнүн табияты ошондой болчу. Анан биз болсо жөнөкөй эл, ой тигини менен жүрдү, анан тигини сатып кетип калган, бияка өтүп кетип калды. Экөөнүн ортодогу кызыкчылыгы түгөндү. Экөөнүн ортодогу пайдасы түгөндү. Пайда түгөнгөндөн кийин аларды бир мүнөт да кармай албайсың. Мурдатан бери аябай бир тогон болуп, дос болуп жүргөн, анын баары токтойт. Анткени себеби ортодо эч кандай кызыкчылык жок. Анткени аларда бири-бирине болгон чын адамгерчиликтик мамиле, чыныгы достчулук мамиле деген нерсе болбойт. Анткени айтат саясатта достчулук жок, жөн гана кызыкчылык бар дегени ушул табият менен. Ушундай эмне себептен эки жүздүү адамдар, эмне себептен алдамчы адамдар бири-бири менен бириге алышат дагы, адамгерчиликтүү адамдар эмне себептен бири-бири менен бириге алышпайт десе, мындай бир жообу бар да. Башка мындай бир ынсаптуу адамдар, алар өзүнө тиешелүү гана жумуштарды, мисалы мындай деп түшүндүрсөм болот. Мекемеде директор бар, жардамчысы бар, анан кол алдында иштеген адамдар бар. Буларга атайын түзүлгөн бир система бар, структура бар. Бирөөсү директор, бирөөсү жардам. Ошон үчүн берки жумушчу бир күн эле эртең менен келип алып эле директор тур бияка, мен директор болом деп айта албайт. Себеби анын өзүнүн орду бар, тигинин өзүнүн орду, ар бирине коюлган айлыктар бар. Ошол айлыктарга өздөрүнүн жөндөмдүүлүгүнө жараша иштей беришет. Ошол сыяктуу. Бул берки баягы адамдарга, мындай бир жакшы ынсаптуу адамгерчиликтүү адамдарга дегеним, ортого ошол сыяктуу бир пайда келе турган нерсени коюп койгон эмес. Ошон үчүн аларга конкуренция болуп талашпайт алар. Бири-бирине душман болбойт. Алар ар ким өзүнүн иши менен гана иштеп жүрө берет. Жана топтолуп алып туруп,
бир максатка жетем деген адамдардын максаты негизи эле башка. Ал элдин көйгөйүн чечем эмес, эң биринчи өзүнүн өзүмчүлдүгү, ачкөздүгү, өзүнүн өзгөчө кыйналса да эмне болсо дагы, мисалы ошол партиянын бир жетекчиси ошол партиялаштардын көзүнчө аны чокко чаап, грубо айтканда көчүгүнө бир тепсе дагы унчукпай жылмайып тура берет. Себеби анын жүрөгүндө тетиги бийиктиктеги максатка жетиш керек. Настолько униженияга дагы ал макул, лишь бы ошол максатка жетиш үчүн. Мына көрдүңөрбү, ошон үчүн ошол адамдар топтолгон болсо, ошол адамдар кантип элдерге кайра жардам бериши мүмкүн. Эгерде өзүнүн табияты ошондой таза эмес болсо. Кече президент болгондо мен Бабановду колдодум. Ага чейин бир бол партиясында эмеде аларды колдодум. Анткени алардын арасында дагы мен жөнөкөй эл катары эле үмүт кылдым. Ушулар мен кечен дагы Акылбек Байкемди дагы 5 жана 5 каналда 5 дегенге барып айттым. Как раз келмей экен, келбей калыптыр. Ал Акылбек Байке акылдуу да. Ал азыркы Кытайдын биздин тест боюнча, жол боюнча карыздарыбызды кандай жол менен кол коюп бергендигибизди, биздин өзүбүздүн керек болсо эгемендүүлүгүбүзгө доо кете турганыбызга дагы макул болуп, кайыл болуп, карызды бир күн кечигип төлөй турган болсок, алар өздөрүнүн представительдерин алып келип коюп, өздөрү контролировать эте тургандыгына чейин биз макул кол коюп келгенибиз депутаттар. Булар ошентип кол коюп келгендер, булар кылмышкерлер да. Булар жөн эле таркатып ийбей, буларды дагы жазалаш керек. Мисалы да. Ошол нерсени Акылбек Байке чыгып элге азыр айтып атат. Ой, туугандар, биз деген ушундайбыз. Эртеңки күнү Кытай келип керек болсо, ошол акчаны албастан ошонун ордуна жерибиздин бир жер бөлүгүн алып алышы мүмкүн деп азыр айтып атат. Анан мен ушуну сурап атам да, Байке, эмнеге ушуну ошол учурда билесиз дагы? Ошол учурда жүргөнсүз ошол жерде. Анан резонанс кылып көтөрүп чыгып, чурулдап, жок дегенде мен кошулбайм буга деп койсо мен ыраазы болуп сүйнөт элем да. Унчукпайт дагы. Анан азыр Атамбаев камалгандан кийин чыгып алып анан мен минтип атам деп атпайбы? Демек бул эмне? Бул жөн эле популизм. Бул деген уят. Бул калп эле баягы агымда улам эми шайлоо жакындап келатканда мен өзүнүн эмесин көрсөтө кое тургандын эле эмес да. Бул дегенде эле унчукпай койгон, бирөөнүн ууруну көрүп унчукпай койгон киши деле барып өзү аралашкан болуп эсептелинет да, туурабы? Ошол сыяктуу азыркы кылмыштуу келишимдерге кол коюп аткан парламентти деп отурган жигиттерди мен кайра кантип колдойм? Мен ошон үчүн даже айткам, парламент таркап кетсин, азыр 1 жыл калса да таркап кетсин десем, элдин баары күлүп атышат мынтип. Бул келесо артист минтип айтып атат, 1 жыл калды го, жөн эле койбойбу, иштей бербейби деп. Бирок 1 жылдын ичинде азыркы отурган парламенттеги депутаттар эл үчүн пайда эмес, только зыян алып келет. Жакшылап ойлонуп көрсөк. Анткени булар 1 жылдын ичинде только микрофондорду өздөрү үчүн пайдаланат, өздөрүнүн кызыкчылыгы, мурдагы эле өздөрүнүн өзүмчүлдүк көз карашы баягычы жанталашкан, элге көрүнүп калайын, акылдуу сөздөрдү сүйлөп, азыркы Акылбек Байкем окшоп момундай болуп атпайбы деп акылдуу болуп, анан элдер Акылбек туура айтат, молодец Турбайбы деп айтсын деп 1 жылдык микрофондорду только өздөрүнө пайдаланат. Бул бир. Экинчиден 1 жылдын ичинде менчиктештире элек жерлерди менчиктештиргенге, сатыла элек жерде эле сатылып кетишине колдон келсе салым кошуп, ошолорду кол коюп, ошолордон акча алып калып, эртеңки шайлоого кайра элге бир нерсе кылыштын максатында 1 жыл элге пайда эмес, зыянга гана алып келе турган нерсе. Андан көрө булардын азыр таркап кетип калган болсо, дагы элге жакшылык кылган катары эсептесек болот. Ошон үчүн 30 жылдан бери келаткан адамдардын керек болсо өздөрү эмес, балдары кайра уже 30га чыгып калды да. Өздөрүнүн балдарын кайра саясатка, кайра өздөрүнүн ордуна алып келет. То есть биз президентти монополия кылып алды, узурпация кылып алды деп ар кайсы кетирип аткан президенттерди айтабыз дагы. Парламент азыр өздөрүнүн парламентти менчиктештирип алышты. Канча жылдан бери отуруп келешат, бир отоло. Эмне үчүн президент өзү 5 жылга шайланат да, депутат эмне үчүн кайта шайланыш керек? Анда депутаттар деле ошондой кылбайлыбы биз? Иштесин бул шайлоодо эч нерсе көрсөтө албай койду, эме кылбай койду. Ошондо дагы бир сазыпта калсын да, кийинки сазыпка келип койсун анда. Ага чейин дагы эл көрсүн, ушул мурда кийин болчу деп биз дагы мындай иргейли, алып келели. Анан антпесе булар сүйлөп коет экен.
иш жүрбөй атса чыгып элдерди урушуп тиги бийликтегилерди аябай урушуп коет экен. Анан акылдуу болуп көрүнүп коет экен, элдин сүймөнчүгү болуп калат экен. Самом деле ошол бийликтеги адамдарды ар бир партия жиликтеп бөлүп алып, бийликти кайра өздөрү алып келип койгон. Өздөрүнүкүн өздөрү алып чыгып туруп урушуп коюп кайра келип атып мынтип кафеге отуруп алып чай ичип алып кетип калган артистчиликти бизге эмне кереги бар? Маселен, ушунчалык ушул 30 жылдын ичинде элди каалаганындай үстүнөн күлүп, тоготпой, эптеп ак үйдүн ичине кирип алгандан кийин, ак үйдүн ичине кирип алгандан кийин забор кылып койгон деле ошол экен, өздөрү коргонуп, келген кишилерди киргизбей, өзүрөөк тынчыраак болуштун бир ограждениясы экен деп ойлоп калдым да мен деле өзүмчөчү. Себеби кереги жок адам болсо киргизбей коет. Эч ким кирип өзүнүн оюн айта албайт дагы. Болду 5 жылга чейин эмне болсоң ошол. Анын үстүнө мындай болуп атпайбы? Биз элдин баягы бечара кыйналганыбыз. Биз ар бир адамды индивидуально шайлаган жокпуз да, биз партияны шайладык. Партияны оптом шайлап койдук. Ал мүшөгү менен келип, мына мүшөктүн ичинде сонун нерселер бар деди. Биз молодец турбай деп шайлап койдук. Мүшөктүн ичине ачсак эле ичинде баягы сабатсыздар, өзүнө керектүү адамдар, өмүрү кесиби билбеген бир таякесин тууганын эле алып келип деле отургузуп койгон, главный кнопканы басыш керек, макул деп туруш керек, унчукпай отуруп туруш керек. Ушундай адамдарды алып келип койгонбуз. Алар бизге убада берген эмес да, биз партияны шайлаганбыз. Партиянын лидерине карап шайлап койгонбуз. Алар бизге эч ким убада берген эмес, ошон үчүн алар 5 жылдын ичинде азыр бирөөсүн кармап алып дагы сен эмне ушуну аткарган жоксуң деп айтсак деле, мен силерге эмне дедим эле десе, эмне деп айтабыз биз? Мен силерге убада бердим беле деп. Анткени ал акчасын берип койгон, первый десятка, второй десятка акчаларын берген же жанагындай болуп партиянын эмесине жаккандыгы үчүн. Биз элге жаккандыгын эмес, ошол округдагы адамдардын көйгөйүн чечем деген адамдарды алып келген жокпуз. Биз партиянын жетекчисине көңүлүнө жаккан адамдардын, ошонун тааныштарын, ошонун сөзүн уга турган робот адамдарды алып келдик. Биз ошону шайлаганбыз. Ошон үчүн биз өспөйбүз. Анткени ар кимдин ал жерде отурган адамдардын көбүнүн мнениясы жок. Айта албайт өзүнүн мнениясын, не имеет права. Анткени ал өзүнүн жетекчиси кандай чечсе ошондой чечет. 5-6 фракция отурат, мен келем, маселен, мен могул жерди сатып алышым керек, могуреки жер мага керек эле дейм дагы, 5-6 фракциянын жетекчисин чакырам дагы, аларга акча предлагать этем. Ар бир фракцияда мынчадан адамдарга мен берем, могул жерге силер добро дегиле дейм, маселен. Сен хорошо деп сүйлөшөт дагы, алар өзүнүн жетекчилерин эмесин фракциясын чакырат дагы. Эртең жана борончу деген эме, короче, могу бир завод бар экен, эме заброшенный. Ошол экини эмеге банкротко чыгарабыз да, короче, мынча акча берет экен, биз добро деп ушуга сатып ийели дейт. Көтөрүп койгула, ар бириңерге мынчадан берем. Хорошо, эртең барат. Бизнес. Бул бизнес-центр. Бизнес-центр ким үчүн? Өздөрү үчүн гана жамынып алган, отуруп алган бүтүндөй Кыргызстандын байлыгынын баарын кимге кериш керек, кимге неме аш керек. Ичкеридегилерден акча азыраак болуп калып, ичтегилерге уже алымсынбай, сырттагыларды алып келип туруп, крупно жерлерди барымтага коюп, баарын уже сата башташты. Эч ким Кыргыздын келечеги жөнүндө ойлонбойт дагы, анткени өздөрү завод салат, сыртка фабрика салат, сырттан үй алат, балдарын сыртка окутат. Мындай деген ой бар керек болсо булардын. Кийин биякты бирөө басып алса да, эме алса дагы өзүбүз башка жакта жашап кетебиз дегендей эле бир мамиле да. Мындай карап турган адамгачы. Мен өзүмдүн округумда, мисалы деп коелу, Жумгал деп коелу. Жумгал ичиндеги болгон көйгөйлөр бар го, ошол эле өзү программа. Бул элдердин көйгөй ыйлап эле келаткан мейли социальный вопростор боюнча, кандай маданий вопростор боюнча, же болбосо культурный, спортивный эмне баракет болсо дагы иши кылып, элдердин айтып келатканы ошол көйгөй, ошол округда чечилбей аткан маселелер, бул есть программа. Чет мамлекеттин даяр болуп калган алып келген программасын көчүрүп алып келип койгон менен аны эл окубайт деле, түшүнбөйт деле, аны биз пайдаланбайбыз деле. Ушундай нерсе да, ал жөн эле кооз сулуу сөздөр. Ана депутаттар бар, эмне себептен депутат болуп келатат? Анткени алар ушинтип элдин үстүнө мурда байыган, кайра ошол акчасын какой-то часть апарып, бечара Кыргыздын бир эски садигинин ичин ремонт кылып жасап берип коюп, аны уялбай, ошону 5-6 чогулуп барып алып, ошону лента менен кесип, позор.
мындай карап турган кишигечи бул уят нерсе да. Негизи депутаттын иши эмес да, жол салган, ал бирдеке салып берген. Депутат деген законду менен иштеш керек. Депутат деген ошол ар бир маселелерди ортого салып алып, Кыргыздын келечегине доо кетпей турган нерселерди сүйлөшүп, анан алыста кийин ушул нерсе бизге залакас тийбейби, ушу биздин элибизге деген нерсени катуу ойлонуп, ошол жерде отуруп алып, чогулуп, кеңешип чече турган бир кеңешме да, мындайча айткандачы. Анан ошон үчүн элдин эсебинен алар курсагы ток болсун, башка нерсе ойлонбосун, мына үйү бар, мынакей курсагы ток жашап турсун, машинеси, бензини куюлуп турсун деп ошон үчүн ушул нерсени кылып атат да. Туурабы? Андай эмес азыр. Ошол жана акчалуулардын келип атканы да ошондон. Эртең келаткан шайлоодо мен кошулам деп кошулушка бизге болбой калды. Үмүт жок. Эгерде бир мажоритарный деп айталы, одномандатный болгон болсо, анда биз кошулуп калышыбызга кичине болсо дагы үмүт бар эле, шарт бар эле. Себеби дегенде биз барып ошол сенин программаң эмне деп айтса, менин программам, ушулардын туура эмес кылып аткандарын ачыкка чыгып айтып туруу менин программам деп айтсам дагы болот. То есть булардын өтө туура эмес кылып, кылмыштуу эмелерге, келишимдерге кол коюп, ошого кол койгон атып аракет кылып атканы. Кумтөрдү момунтебиз, өзүбүздүкү алабыз, улутташтырабыз, минтебиз, тигиндей чурулдайбыз. Бул парламентте бир нерсени чурулдап, аябай обсуждать эткен нерсе, бул аны чечиш үчүн чурулдабайт. Бул өзлөрүнүн ставкасын көтөрүш үчүн чурулдайт. Анткени канчалык ошончолук чурулдаса, кумтөр ошончолук булардын ставкасын көтөрөт. Аналар айтат, содалаша, болбой атат, көрдүңөрбү дейт, болбой атат. Андан хорошо. Анда ар бириңерге, ар бир депутатка бир $250,000 берели. Андан тышкары бирден бир 570 крузактан берели. Кнопка басып койсун. Ар бир фракциянын тиги эмесине, лидерине эми кумтөр үчүн эмне бир $200 миллион, $300 миллион, миллиард деген нерсе болуп атканда бир $500 000 акчаны беретме? Бөлүп берип койгулачы, тынчыраак болсун деп. Анан биз аябай чурулдайбыз, элтим эле сүйүнүп алганбыз. Анан бул практикада болуп келип атпайбы? Эгерде мен муну калп айтып атат десем, ушундай чурулдайбыз деле анан 2 күндөн кийин эле, кокуй болуптур эми, мейли 50/50 болмой болду, анан же мындай болмой болду, тигиндей болмой болду деп эле. Баягы кече кыйкырып аткандардын баары унчук эле балык болушу үмүттүү. Кечинде берген, сүйлөшүлгөн, алган, эртеси күнү крайний случай аябай патриот болуп аткан болсо да, анын тиги лидери бар. Ал да башым ортпойт. Сен ким элең? Сени мен алып келбедим беле. Сен бир тиын акчаң жок экенсиң деп мен алып келсем, адам кылып отургузгон жерге сен депутат болуп отурасың сен. Могу жерде кнопканы бас, башым ортпой. Мен алчу нерсеңди ал да оокатыңды кыла бербейсиң. Как будто сен кыйкырсаң эле бир нерсе чечилип кетмек беле деп туруп эле чечип кое берет. Болду всё. Азыр келаткан андан да хуже. Келаткан андан да көп акчалуулар келиш керек. Только өздөрүнүн гана эмелерин, бизнестерин сактап калыш үчүн өздөрү чоң мамлекетти бөлүп монополия кылып өздөрүнүн бизнесин кылат дагы. Баягы эл кайра эле аларга вынужден иштеп берет. Аларга кандай айлык коет, буйду сами решать. Вот. 7-8 ноябрь тарых жана ата-бабалардын эскерүү күнү катары белгиленет. Кыргызстандын тарыхында из калтырган инсандар жөнүндө айта кетсеңиз, Ишеналы Арабаев менен Касым Тыныстанов ким болгон? Ишеналы Арабаев эме да. Ишеналы Арабаев. Бизде эме бар го? Институтта Арабаев атындагы профессор чынын айтсам, мен ошол эме катары эле коомдук ишмер, профессор, биздин тиги интеллигенция, эл сыйлаган, кадырлаган адам катары мен өзүмчө мындай азыр ошол Ишеналы Арабаев ким экенин толук мындай биле албасам дагы логикага салып көргөндө, демек биздин сыймыктанган, биз сыйлаган адамдын аты коюлуп аткан болгон болсо окуу жайына, демек ошондой эң урматтуу адам катары билебиз деп түшүндүм да, бирок ошону толук мен эмете албай калдым азыр. Көптөн бери, 30 жылдан бери китеп карабай калдым. Касым Тыныстанов жазуучу да. Акын, Акын.
мектепте коридордо окуганымдын кесепети. Баягы логикалык суроо дегендей кылдыңыз да, баягы көптөн бери биз жашоонун көйгөйү менен эмеси менен жүрө берип, баягы тиги Чыңгыз Айтматов ким болгон десе тиги зоотехник дегендей болуп баягы экен.